Азыр комдун ичине кирсем ызы чуу, жарандар деле кырылышып атышат, милиция кызматкерлери деле ортодо аралашып жүрүшөт. Анан ойлонуп көрсөм, азыр кайсы тармакка барба жумуш оор. Врачтарда деле жумуш оор, кардарлар менен жарандар менен урушат, жарандар ошол эле врачтар менен урушат. Азыр мына интернетте таксисттер менен көп ызы чуулар болуп атат. Ошол таксине отурган кардарлар менен ызы чуу чыгарып салдың, анан сөгүп салдың, анан тиги буу деген сыяктуу. Кайсыл жерге барба ызы чуу. Демек менде мындай ой келди да, бул жашоодо андай элдин баары менен кырылыша берсең жиндүү болуп кетесиң. Ошондуктан адамдар менен иштешкен жерде бул баары бир ызы чуу болот. Баары бир адамдардын ушундай психологиясы, ошондой бул билбейм. Бизде өзгөчө, элдин баары бири-бири менен урушуп, кырылышып, бир сөз айтсаң болду, ошол жерден беттен алат, сөгүшөт, согушат, андан жаман нерселерге дагы барышат. Ошондуктан бул нерсени жөн гана кабыл алыш керек. Адамдар менен иштешкен ошондой. Ошондуктан же адамдар менен минимум бир иштеше тургандай бир иш кылыш керек. Балким айтишник болобу, эми баары бир айтишник болгон күндө деле элдин баары менен кырылышасың, бирок эми албетте бир задачаны өзүң үйгө отуруп алып же бир жерге отуруп жасайсың. Ошондуктан мисалы адвокаттарга же башка же иштерге караганда контакт азыраак болот. Ошондуктан ушундай сыяктуу бир жумуш кылыш керек, андай адамдар менен минимум контакт боло тургандай. Же болбосо адамдар менен иштеше тургандан кийин анда ошол адамдар, көп адамдар ошондой арабызда уруш талашты жакшы көргөн, өзүнүн оюн бербеген, бир нерсени айтсаң түшүнбөгөн сыяктуу бардыгыбызда эле боло берет. Ошондуктан бул нерсени жөн гана кабыл алыш керек дагы. Күлүп, бирөө сени сөгүп атса деле, ооба сеники туура деген сыяктуу бир жашоодогу бир позиция менен жашасаң, анда балким нерв болбой, психикаң анда бир жакшы бир калыпта болот. Антпесе элдин баары менен кырылышып, азыр Бишкектен бир четине жеткиче эле элдин баары менен кырылышып согушуп кеткиң келет да. Ошондуктан бул нерсени анда жөн гана кабыл алыш керек деп ойлойм.